Өлкөбүздүн эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгына карата бир моторлуу учагы менен жер жүзүн айланып чыккан учкуч Союзбек Салиев Кыргыз Өзбек университетинин чакыруусу боюнча өзүнүн учагында Ош аэропортуна келип конду. Атактуу учкучту Кыргыз Өзбек университетинин жетекчилиги тосуп алып, жер жүзүн айланып чыккан учак менен таанышып чыгышты. Жеке менчик учагы менен Ошко келип конгон коноктун иш сапары жөн жеринен келип чыккан жок. Адеп, ыйман, маданият жылынын алкагында ал жерлерде жаштар менен жолугуп, жаш муундарды мекенчил болууга тарбиялап келет. Быйылкы ыйман адеп жылына карата Ош шаарындагы студенттер менен жолугуп, алар менен маектешип, суроолоруна жооп берип, негизи эле ушул жер жүзүн айлангандын бүт кыйынчылыктарын, даярданганды, кандай өттү, ошол бүт маалыматтарды студенттерге берип, ушу биздин балдарга дагы чоң тарбиялык маани болсун деп ойлойм. Биздин келечектеги балдар биз деле ушу айылдан окуп, айылдан өскөнбүз. Айылдык мектепти бүткөнбүз. Бирок адамдын өз аракетинен өз аракет кылып окуп билимге тартылса, чоң жетишкендиктерге жетишет деп ойлойм. Ошондуктан азыркы жаштарга дагы ушуну мисал кылып, тарбиялык мааниде, тарбиялык бир чоң бир эме кылып беребиз деген ойдомун. Легендарлуу учкуч иш сапарын Ош шаарынын жалпы жаштары менен Кыргыз Өзбек университетинин чоң жыйындар залында жолугушу менен улантты. Жолугушунун жүрүшүндө учкуч жер жүзүн айланып чыгууда туш келген кыйынчылыктар, таң калыштуу окуялар боюнча кеңири баяндап берди. Кетип атканда тиги африканисттер сурап атпайбы? Каяка барасыңар анан Бразилияга десек, ушул кичинекей учак менен дейт. Ооба десек. Бүтүндөй жер бетин айланып учкан учкучтун бул жолугушуусунда жаштар тарабынан берилген суроолор жоопсуз калган жок. Коноктун ынанымдуу айтылган жооптору, жаш муундарга карата айтылган кеп кеңештери жолугушууга катышкан ар бир адамга таасирдүү болуп туюлду. Достуктун университетине, Кыргыз Өзбек университетине дүйнөнү кыдырган, Кыргызстандын желегин дүйнөгө желбиреткен, бул Кыргызстан желегин бир президенттер жана спортсмендер көтөрөт. Биздин Союзбек байкебиз ошентип ошолордун катарына кошуп, желекти көтөрүп келип атат. Биздин университетке келгени биз үчүн чоң сыймык. Жана бизди ушул жерде окуп жаткан студенттерге, мугалимдер жамаатына, жана азыркы күндө окуу үчүн келген студенттерге эң алдыңкы бир максатты дагы максат коюуга да жардам берет. Буну кылган иши биз үчүн абдан сыймык. Биз бул агайдан кандай десем өзүбүзгө дем күч ала алдык да. Анткендигинде бул агай өзүнүн үйүн же да машинасын да сатып, ошол дүйнө жүзүн кыдырып, кыргыз мамлекети бар, ушундай дүйнө жүзүнө ушундай мамлекет бар деп, мамлекетибиздин атын чыгарып, даңазалап келген үчүн чоң рахмат. Анан биз көптөгөн эле адамдарды кезиктиребиз, мисалы байлыгы бар, анда кандай десем олигарх үйдө жашаган адамдар bunчалык өзүнүн үйүн, өзүнүн жанын курмандыкка чала алган эмес. Анан эң кызыгы агай болсо ошол эң чоң океанды коркпостон өткөндүгү үчүн бизге аябай мындай патриоттук сезимди ойготту дейм. Жолугушуунун соңунда чакырууну четке какпай, жеке менчик учагында учуп келип, жаштар менен жолугушкандыгы үчүн Кыргыз Өзбек университетинин жетекчилиги ыраазычылык билдирди. Жаштар тарабынан белектер тапшырылды. Молодец,